Бул ошо аалымдардын эң улууларынын Ханафи мазхабында Мабсут деген китеби чыгармасы фикх илиминде эң башында турган китептердин бирөөсү болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошо ал кишинин кабыры ошол өзгөндө имам Бухарилер чыккан, имам Муслимдер, имам Тирмизилер, Кадыхандар, эмне деген алымдар, мына буякта өзү белгилеп өтүп кеткен Аль-Фарабилер, Ибн Синалар, ошолордун бардыгы негизинен ошо Орто Азия, Маваруннахр аймагынан чыккан да. Түркияда жүргөндө Элмуратка бизге сабак берген устаздар, хожалар дайым эле айтчу эле да. Негизи ушул Орто Азиянын топурагы жер өтө берекелүү дейт да. Эмнени кандай үйрөнүп себе турган болсоң ушунчалык мол түшүн берет дейт. Себеби тарыхта ислам илимдери багытында иманга, исламга, Куранга кызмат кылуу багытында дагы өтө зор, өтө алп дүйнөлүк деңгээлдеги мега алымдар өсүп чыккан да. Алар ар тараптан өсүп чыккан. Алар ошол эле так илимдерде, табигый илимдерде, өзгөчө Элмурат гуманитардык илимдерди айтып мактап жатпайбы, ошол илимдер багытында дагы өсүп чыгышкан. Бирок ошол учурда алар шарият илимдерин, ислам илимдерин да терең билишкен да. Бүгүнкү күндө мына ошондой деңгээлге өсүшүбүз керек да. Анан Элмураттын ошол айткан сөздөрү, сындары мен ойлойм баягы жүйөлүү, бирок булардын бардыгын баягы адептин чегинде болуш керек. Сөз түрдө мындай айтканда биз баягы ийменген, адептүү, имандуу, абирдүү, Элмураттын айтышы боюнча фазилеттүү бир коомду, мамлекетти бир өстүрөлү деп келе жатпайбызбы? Себеби биздин мамлекетибиздин, мамлекеттүүлүктүн келечеги бүткүл философ, акылман данышмандардын баарынын ою ошол фазилеттүү бир коомду түзүү деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо өзү пайгамбар боло электен мурда хилфул фудул, фазилеттүүлөрдүн коомуна, уюмуна мүчө болгон. Мындай айтканда нарк насилдүүлөрдүн адилеттүүлүгү үчүн күрөшкөн, жетим жесиргилерге жардам берели, укугу тебеленгендерди колдойлу, коргойлу деген бир коомго пайгамбар өзү мүчө болгон. Пайгамбар боло электен мурда элечи. Анан Мухаммедул Эмин деп өзүнүн мындай айтканда аманатка кыйнатчылык кылбаган, ишенимдүү, ишеничтүү Мухаммед деген аты менен белгилүү болгон. Анан бул жерден бүгүнкү күндө чын эле өзүңөр билгендей баягы мечиттерге барганда, белгилүү жерлерде ошол айтылганда исламды жомоктотуп жиберип атабыз. Ал чындыкта. Ислам бул жомок эмес да, ислам бул реалдуулук. Ислам бул адам баласынын табиятына төп келген, адам баласынын муктаждыгына жооп берген, бул дүйнө жана акыреттик бактылуулугун, бакубатчылыгын камсыз кылган эң акыркы дин болуп эсептелет. Демек, исламда бардыгы эң акыркы болуш керек да, эң сонун деңгээлде болуш керек. Айтылган сөз да эң жогорку деңгээлде болуш керек, кылынган иш да эң жогорку деңгээлде болуш керек. Исламий өңүттө чыккан илимпоздорубуз, аалымдарыбыз айдың деп берип атат. Айдыңдан максат эми агартуучу десек түшүнүктүү болсо керек. Чыныгы агартуучулар. Илим билимге сугарылган, бүгүнкү күнүбүздүн көйгөйлөрүн чечип бере турган, коомго жашоого багыт бере турган акылдуулардын бир ордосу болуш керек. Акылмандардын бир кеңеши болуш керек. Интеллигенция болуш керек ошондой. Ошондой чыныгы ислам интеллигенциясын ойлонгон, ойгонгон, коомдук көйгөйлөрдү, маселелерди талкуулаган, ар бир нерсени ийине жеткире ийилеп, талкуулап, анан иликтеп, жиликтеп бере турган чыныгы илимпоздор, аалымдар чыгыш керек да. Мен оюмча ушул китептер, ушул ойлор, ушул Facebooktагы ушул Элмурат жазган макалалар ошондой нерсеге жем чыштайт. Ошого алып барат, ошону түптөйт деп ойлоймун да. Анан бул жерде Элмурат эми мындай айтканда, мен байкадым, мындай айтканда өзү дин философиясы боюнча кайсы жерде ошол докторлук диссертациясын жазып жатат, буюрса жактайт. Анан негизинен бизде исламда дагы ошо дин менен философиянын ортосунда кандай байланыш бар? Кантип эле философторду керек болсо капыр дегенге чейин барышкан да, мисалы. Философторду урматтабаган. А философия өзү ислам философиясы деген бар, дин философиясы деген бар. Биз окуган ошо теология факультеттеринде дин педагогикасы, дин психологиясы, дин философиясы, дин социологиясы деген илимдер бар да, мисалы. Себеби дин менен ошол илимдердин, гуманитардык илимдердин сөз түрдө байланышы бар, гармониясы бар. Бири-бирин толуктап турат. Себеби негизинен бүгүн мына акыр заман, акыретке жакын мезгилдерде жашап жаткан болсок, социологиялык илимдердин, гуманитардык илимдердин актуалдыгы өтө жогору. Бүгүнкү күндө келечекти аныктай турган адамдар педагогдор болот. Келечекти аныктай турган адамдар социологдор болот. Келечекти аныктай турган адамдар психологдор болот. Муну Элмурат айтып жатат, жана башка биз тааныган аалымдарыбыз да өздөрүнүн чыгармаларында бүгүнкү күндө айтып жатышат сөздөрүндөчү. Ошон үчүн ушул багыттарга басым жасашыбыз керек. Мына президентибиз Садыр Жапаров
мектептин эмеси менен баягы бүгүнкү күндө ошол догдурлар менен мектепте мындай чыкканда мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү эле. Айыл жерине барсам, эмки жылы балдарыбызды, кыздарыбызды мугалимчиликке окутабыз деп атат. Мындай чыкканда элдин көбү балдар мугалим кылабыз деп атат да. Ошон үчүн биринчиден шарт түзүш керек. Андан кийин талапты коюш керек да, туурабы? Анан баягы айлыгын бербейсиң, шартты түзбөйсүң, анан көзгө башка койгулап, көткө тепкилеп иштете бересиң да. Андай болбойт да. Ошон үчүн ар бир нерседе адилеттүүлүк керек. Анан бул жерде диапазону Элмураттын өтө кеңир экен. Мындай чыкканда бир карай турган болсоң, ошо таблик жамаатынан, адам баласынын бул дүйнөдө жаратылуу максаты, жашоосунун маңызы эмнеде деген. Андан кийин мисалы өзгөчө ажылык бул артыкчылык эмес, жоопкерчилик деп атпайбы? Чын-чынына келгенде исламда бардык нерсе жоопкерчилик, бир эле ажылык эмес. Мындай чыкканда сакал койдуңбу, жоопкер адамсың. Сени карайт да. Сен башкаларга караганда 10 эсе, 20 эсе жоопкерчилигиң бар. Сакалы жок адам мындай бир туура эмес кыймыл, мимика, жест, же болсо бир кылмыш жасап койсо анчалык жаман карашпайт элчи. Бирок сакалчан аңтам го, өзү сакалы коюп атыптыр бул. Намаз окуган киши окшойт. Ушундай туура эмес кылабы деп элдин баары сүйлөйт, айтат, критикалайт, сынайт, күнөө дейт да. Калпак кийсең да ошондой. Туурабы? Жоолук салынсаң, хижап кийинсең да мындай ошондой да. Ошон үчүн дайым айтабыз да. Биз мисалы өткөндө Иман Нуру партиясына Нуржигит Кадырбековдор менен чогуу ошол шайлоого катыштык. Ошондо мен жыйындарда айткам, Иман Нуру деп аташ бул өзү жоопкерчилик да. Иман Нуру деп атадыкпы? Эми ал жөнүндө да критика бар да, эми Иман Нуру деп партиянын аты болмок белет дегенде мындай депчи. Эми коюлуптур, болуптур. Бирок эми ошо Иман Нуруна татыктуу болушубуз керек. Сөзүбүз ошондой болуш керек, жашообуз ошондой болуш керек, туурабы? Иман Нуру деп жүргөндө намазга барышыбыз керек, окушубуз керек, 5 убакыт намаз, жума намаздарга. Анан Иман Нуру партиясындасың, анан намаз окубайсың, туура эмес кылмыштарды кыласың, депутат болуп алгансың, бирок туура эмес сөздөрдү сүйлөп баштадың, анда кандайчы сен Иман Нурунамын деп айта аласың да? Ошондой нерсе да. Ошон үчүн бул жашоодо бардык нерсе жоопкерчилик. Өзү адам болуп төрөлгөндө эле бизде мойнубузга жоопкерчилик илинген да, туурабы? Себеби аманатты тоо таштар, жер асман кабыл алган жок дейт. Аманатты адам баласы кабыл алды, себеби ал канчалык караңгы деп атпайбы? Инсан дейт, караңгылыгынан, түркөйлүгүнөн деп Алла Таала Куранда муну баян этип атат. Ошон үчүн жоопкерчилик, аманат бардыгы бизде, ошон үчүн жоопкерчилик бизде. Бүткүл аялам адам баласына кызмат кылат, бирок адам баласы кимге кызмат кылат? Мындай чыкканда бул философиялык, ошол үчүн диндин суроолору да, мен киммин, кайдан келдим, эмне үчүн жашайм, каяка барам? Жашоонун маңызы, максаты эмнеде? Келечек кандай болот? Азыркы учурдун көйгөйлөрү эмнелер? Деп өзүнүн мындай чыкканда сапаттуу аналитикалык ойлору менен ушу китептер жазылган экен. Бул дагы мээнет. Өзү айтып атканда Ибрахим пайгамбарды, Ибрахим алейхиссаламды Намрут жанагынга алоолонгон, чоң бир от коргутты да. Эми ал жерде чабалекей деп башка бир риваяттарда айтылат, кумурска деп айтылат. Ошол кумурска оозуна суу толтуруп алып, ошону өчүргөнгө аракет жасап атпайбы? Ошону бир канча жерде айтып атат Элмурат. Мен өзүн ошого салыштырып атат. Бүгүнкү күндө коомубуздун кайсы бир көйгөйүн чечилишинде мен кичинекей карынжа, карарынжа деп коет түрктөр, кумурскалычалыкта болсо, кичинекей да болсо өзүмдүн салымымды кошоюн деп, коомдун көйгөйүнө, демек Алла Таала мага берген жөндөм, ойлонуу жөндөмү боло турган болсо, ошо оюм менен салым кошоюн деп атат. Туурабы? Мага берген жөндөм, күч кубат жөндөмү боло турган болсо, анда күч кубатың менен кызмат кыл. Физикаң менен кызмат кыл, акыл эсиң менен кызмат кыл, духуң менен, рухуң менен кызмат кыл. Биз чын-чынына келгенде, мына теңирчилик жөнүндө да айтып атат, мусулманчылык. Мен дагы ошону айтып келем да, негизинен биз мындай көпүрө болушубуз керек. Көпүрө, кече тиги бирөөсү көпүрө деп коюп парламентте ызычы болду го. Бирок бул жерде бизге жарашат да, көпүрө болушубуз керек. Мындай чыкканда теңирчилер менен мусулмандардын ортосун бириктиришибиз керек. Себеби биз алакандай элбиз. Чакан мамлекетпиз. Ошон үчүн мамлекеттик саясат теңирчилик менен мындай чыкканда улуттук баалуулуктар менен дейли, ислам баалуулуктарынын ортосун айкалыштырууга негизделиш керек. Мамлекеттик саясат идеология айыл менен шаардын ортосун бекемдөөгө негизделиш керек. Мамлекеттик саясат идеология улууму менен кичи умунун ортосун бекемделиш керек. Керек болсо Кыргызстанда үй бүлө деген министрлик болуш керек. Туурабы? Себеби бүгүнкү күндө үй бүлө адам баласы ушундай мына сырткы дүйнө формалдуу деп көп жерде китебинде айтып атпайбы? Бирок ошол учурда ислам адам баласынын жан дүйнөсүн дизайн кылган. Эң күчтүү, эң сонун, эң улуу керемет дизайнер ким? Алла Таала. Әл-Мусаввир деген ысмы бар, сыпаты бар. Туурабы? Бизди керемет кылып жаратып койгон адам баласын. Сырткы түзүлүш эмес, ички руханий абалы менен да, туурабы? Акыл эси менен дагы. Бизге Алла Таала эмне берген болсо, бардыгын Алла Таала берген, жана ошолордун баарын бизге керемет кылып берген. Жер жүзүндө эң керемет жандык бул адам баласы. Бирок ошол адам деген атка татыктуу жашаш керек. Муну
Элмуратта көп жерде айтып атат. Исламдын негизги максаты чыныгы адамды калыптандыруу, туурабы? Чыныгы инсан болуп. Чыныгы инсан барабар чыныгы момун мусулман. Экөөнүн айырмачылыгы жок. Мен чыныгы момун мусулман дегенде чыныгы инсан, чыныгы человек, настоящий человек деген повесттер бар го. Кичинекейибизден окуп чоңойтулганбыз, ошол китептерди окуп. Ошол учурда чыныгы адам барабар чыныгы мусулман экен да. Экөөнүн айырмалабаш керек. Биз чыныгы инсан болуп жашашыбыз керек. Биз чийки болуп төрөлгөнбүз. Туурабы? Бир тамчы суудан бул жарык дүйнөгө келгенбиз бир ата беренеден. Чийки болуп төрөлүп, чийки болуп өтүп кетүү бул адам баласы үчүн чоң трагедия. Адам баласы чийки болуп келет, бирок инсаны камил, кемелине келген, жете турган жерине жеткен, руханий жактан да, физикалык жактан да, интеллектуалдык жактан дагы өскөн, өнүккөн, Алла Тааланы, периштелерди, бүткүл адамзатты бир суктандырган бир абалда бул дүйнө менен кош айтыш керек. Аз гана өмүр берилет, ошону татыктуу жашап өтүш керек. Негизинен китептин максаты, маңызы ошондо болуп атат да. Ойлонолу, ойгонолу деп өзү ортого жем чыштап атат, өзү да ойгонууга аракет кылып атат, ошону менен бирге өзүнүн тегерегинде инсандарды, коомду дагы ойготууга аракет жасап атат да. Анан өзгөчө бүгүнкү күндө ошо дин маданияты, андан кийин муфтият деп атат. Мына кечээ ошол мамлекеттик дин иштер комиссиясына да кирип чыкты, ошолорго дагы айтып атат, туурабы? Мамлекеттик белгилүү органдар ушуларды кылбайбы деп. Мечитте китептер турат, ошолордун баарын элеш керек, ыргаш керек, ылгаш керек, жанагындай. Биздин коомубузду мындай окутатып кое турган ой пикирлер бар да. Болду, ушу менен эле жашап өтүп кет депчи. Андай эмес. Момундай да жашашыбыз керек. Коомдук жарандык активдүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Бир жамандык көрсөк, ошону колубуз менен, күчүбүз жетпесе тилибиз менен, ага күчүбүз жетпесе жүрөгүбүз менен ошону жек көрүп токтотууга аракет жасашыбыз керек. Чыныгы мусулманчылык позиция ушул. Пайгамбарыбыздын хадистеринин бурларын баары чагылдырылган да. Мисалы Элмурат өзгөчө Куран гана сүннөткө кайрылып жатканы бекерден эмес. Себеби Куран жана сүннөт биздин негизги эмнебиз болуп эсептелет? Менин түшүнүгүмдө бул ачыткы. Жармаң ачыбайт ачыктың болбосо. Максымың. Бул уютку. Айраның уюбайт эгер уюткуң болбосо. Ошон үчүн биз Куран жана сүннөткө татыктуу уюй турган болсок, жашообуз бактылуу болуп уюйт да. Максат ошондо. Болгон ошо Куран жана сүннөттү аналитиканын негизинде, Элмурат айтып аткандай илим билим негизинде, логиканын негизинде, туура менен туура эмесин ажыратып, туурабы? Ойлонуп, себеби сындай турган кезде сынды да көтөрө билиш керек. Керек болсо Имам Азам Абу Ханифаны да сынашкан, сындашкан. Өзүнүн Имам Азам Абу Ханифа биякта мына муназ отурат. Ханеф мазхабын тереңирээк билет. Эмне деп атат? Бул негизи Имам Азамдын эле мазхабы эмес. Биз туура Имам Азам Абу Ханифа деп Ханефи мазхабы деп атабыз, бирок Имам Азам Абу Ханифа жана анын шакирттеринин мазхабы. Себеби бул боюнча менин оюм мындай, бирок силердин оюңар кандай деген. Кээ бир маселелерде муфта бих болуп, Имам Азам эмес, Имам Азамдын окуучуларынын, шакирттеринин көз карашы менен фатва берилген, диний өкүм чыккан. Имам Азам ушунчалык демократиялык атмосферада өзүнүн шакирттерин өстүргөн, кездеме саткан. Окуучуларына ошондон тыйын берип, стипендия берип, мындайча айтканда, колдоп, коргоп. Анан бул жерде мына китепте айтылып атпайбы? Адилетсиз падыша, туурабы? Казы болосуң деди, казы болбойм деди. Мындай чыкканда сенин саясатыңа кызмат кылбайм деди. Ошон үчүн зынданда жатып, шейит кетти. Камчы менен сабалып атып. Мына ошолорду бизге үлгү катары көрсөтүп атат. Аалым бийликтин эшигин кагып барышы. Аалымдын жана аалымдын аркасынан эрчиген элдин, жамааттын башына келген кыямат, аламат. Аалым эч качан бийликке паткалим болгон эмес, ислам тарыхын биле турган болсок. Бийлик аалымга келип, аалымдын эшигин кагып, уруксат сурап, андан бата алып, анын фатвасын сурап, анын кеп кеңеши менен башкара турган болсо, агарып көгөргөн, очор бачар болгон, мамлекеттүүлүктү түптөп түзүп, чыныгы бир даңазалуу доорлор жашаган. Мисалы Осмон халифатын карасаңар, ошондой жашаган алар. Керек болсо ошол биз окуп аткан баягы Султан Сулеймандар дагы кирип келатканда бизде ичибизде бир текеберлик пайда болуп калбасын. Кибирленбе падишахым, сенден бүйүк Аллах бар деп эмне үчүн жаздырып койгон? Текеберленбе падишахым, сенден улуу Аллах бар деп. Ошол жерден ийилип киришкен да ошол эшиктен. Түндүн караңгысында келишкен шаарга. Элдер Аллаху акбар деп кол чаап тозуп ала турган болсо текебер болуп кетебиз деп. Эл уктаганда кирели дешкен. Дүйнөнү багындырганда да ошондой акыбалда жашаган. Сен дүйнөнү багындырсаң дагы жөнөкөй бол, сыпайы бол, мына ошондо сен улуу болосуң. Улуулук издесең жөнөкөйлүктү изде. Туурабы? Азирет Али айтып атпайбы? Улуулукту издедим, жөнөкөйлүктү таптым дейт мындай чыкканда. Ошон үчүн сен бул мындай чыкканда аяламды акылың менен калчаган бир акылман болсоң дагы, туурабы? Төбөң көккө жетсе дагы, бутуң жерде экендигин унутпа. Эл менен сен элсиң, жер менен сен жерсиң. Ошону эч качан унутпагын. Жерден чыккан, элден өнүп чыккан
ой жүгүрткөн, ойлонгон, ойгонгон, коомдун маселелерин көрө билген, ошолорду анализдегенге умтулган, туура анча-мынча чалынып атат, мүдүрүлүп атат, аксап атат, тексеп атат, кээ бир жерлерде кыйшык болуп калып атат. Бирок бара-бара көч бара-бара түзөлөт да. Туурабы? Ошон үчүн өсүп келе жаткан ушундай жаштарыбыздын калеми курчуй берсин деп тилек кылышыбыз керек. Анан канатын кыркып салбай, же болбосо бутун сындырып салбай, таш менен аларды биз колдоп, коргоп, дем берип, күч берип алышыбыз керек. Себеби келечекте буйруса, туура эми анча-мынча баягы балким өзү дин философиясы багытына кеткендиктен ошол багыттагы адабияттарды көбүрөөк окуп, классикалык адабияттан өтө көп кабары жок болушу мүмкүн. Бирок классикалык адабиятты дагы теңирээк алып кетиш керек. Классик адабияттарда дагы эзип окуш керек. Мындайча айтканда арабчасы менен окуп, ошо арабча билген нерсени бүгүнкү күндө биз арабчасын окуп коюп эле анан ошону которуп берүүнү илим билимдүүлүктүн бир аламаты катары көрбөшүбүз керек. Туурабы? Биз ошол деңгээлден өсүшүбүз керек. Бирок бүгүнкү күндө мечиттерде намазга жыгылган жаштарыбыздын бир 80-90% сырттан келген түрктөрдүн, арабтардын, башкалардын баары суктанып карайт. Силерде бүт эле 80-90% любой мечитте жаштар экен деп атпайбы? Ошол жерге жаштардын болушунда сөз түрдө таблиг жамаатынын, аалымдарыбыздын чоң мээнети, аракети бар экен деп унутпайлы. Алардын дагы эмгегин баалай билели. Мындай айтканда, алар дагы өздөрүнүн аракетин жасап жатышат. Бирок мен бүгүнкү күндө колдогондугум бул Элмурат сыяктуу инсандардын да чыгышы. Албетте, биз өзү айтып атат мына. Курандын аятын четке кагуу, кабыл албай коюу капырлыкка апарат. Элмурат Курандын аятын четке каккан жок. Бирок Курандын аятын чечмелеген тафсирди четке кагуу бул илимий ийгиликке туура келет деп атат да. Мындай айтканда, убагында бир тафсирчи өзүнүн оюн жазганда чечмелеген ушундай болушу мүмкүн деп. Себеби Куран аятынын керемети ушундай, 90 адам караса 90 нерсени түшүнүшү мүмкүн. Курандын аяты 90 түрдүү чагылат. Ошон үчүн жүздөгөн тафсирлер жазылганда ошолордун баарын окуп келатабыз бүгүнкү күндө мына Ислам университети, Ислам институттары жана медреселерде. Ошолордон азыктанып, анан бүгүнкү күндүн талабына ылайык илим билимдерди алып, кругозорун кеңейтип, Чубак ажы жөнүндө көп сурашат. Аны да айтып коеюн, Чубак ажынын феномени эмнеде? Чубак ажы жөнүндө изилдеш керек. Изилдеш керек Чубак ажыны. Чубак ажынын феномени бир сөз менен айтканда, кыргыздын кыртышына, табиятына ылайыктап исламды, ислам баалуулуктарын жеткире билгендигинде. Ушундай. Себеби гүлдүрө турган учурда гүлдүрүп, ыйлата турган учурда ыйлатып, макал лакап менен айта турган жерде макал лакап менен айтып, кыска жеринде кыска, узунураак жерде узунураак кылып, кыргызга ошондо айтса туура түшүнөт деп, кыргыз чынында ошон үчүн Чубак ажыны жактырып сүйүп калган да. Ошон үчүн Чубак ажы болду да. Себеби ал киши биринчи өзгөчөлүгү ал кишинин ушунда болгон, кыргыздын кыртышына эң ылайыктуу сөздү таба билип, капилеттен сөз таап, караңгыдан көз таап, ошол исламды улуттук баалуулуктар менен анан өзүн дагы дайыма китеп тынымсыз окуп, кругозорун кеңейтип тургандыгында, сөз байлыгынын күчтүүлүгүндө, макал лакап менен сөз сүйлөй билгендигинде. Анан экинчиси бул чындык үчүн чыркырагандыгында. Сен президентсиңби, падышасыңбы, сен Кудайдын кулусуң. Бул жерде айтып атпайбы кул деген, туурабы? Кудайдын кулу дегенде биз аны басынтып салган жокпуз. Кудайдын кулу деген эң улуу даража. Себеби биз эмне деп атабыз? Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Эмне үчүн пайгамбардан мурда биз абд деп атабыз? Күбөлүк беремин, Мухаммед анын кулу деп атабыз. Эмне үчүн пайгамбарлыкты биринчи кезекте айткан жокпуз? Себеби пайгамбарыбыз биринчи кулчулугу менен, кулдук уруусу менен буту шишип кеткенге чейин билесиңер да, Айша энебиз айтат го, намаз окучу дейт. Ой, сиз эми өткөн кеткен күнөөлөр кечириле турган, бейишке кире турган адамсыз да, пайгамбарсыз да десем эмне дейт? Мындай айтканда, шүгүр келтирүүчү бир кул болумду каалабайсыңбы о Айша деген да. Эми ошон үчүн тез сүйлөп атам да, кечирип коюңуз. Мен жетишип калайын депчим, 7 мүнөт, негизи мага 20 мүнөт берем деген жума демей кетчи. Бул жерде 7 мүнөт болуп калды да. Мейлеми. Ошон үчүн мен Элмурат сыяктуу ойгонгон адамдарды сөзсүз колдойм. Элмураттын калеми курчуй берсин. Анча-мынча кемчиликтер бар. Аларды оңдогонго аракет кылабыз. Анан өсө турган, өнө турган адамдарыбыз колдой алышыбыз керек. Өсө турган, өндүрө турган баатырларыңдычы кор кылып көчөгө калтырып кое турган болсоң, сен өнүкпөй турган элсиң, мамлекетсиң. Баатырларын колдоп алган, коргоп алган, туурабы? Кээ бирөөндө дух бар, кээ бирөөндө ой бар, кээ бирөөндө физика бар, кээ бирөөндө башка мүмкүнчүлүк, талант бар. Мына ошол баатырларды колдоп алып, ошол баатырлардын тегерегинде бирге турган болсок, ошолорду өстүрө турган болсок, ошол мамлекетти туңуюктан алып чыгат. Мен ошондой деп ишенем, ошондой деп билем. Бар бололу, бир бололу. Рахмат.